бир кумалак бир карын майды чиритет деген так жана даана айтылган сөз туугандар. Маселен кечээки Бишкек эл аралык кино фестивалындагы болгон адепсиздик боюнча болмокчу. Бир адепсиз кыз ошондой бир иш кылып коюптур. Аны дагы ошол уюштуруучу топ байкабай өтүп кеткен экен. Сөз башынан болсун. Уюштуруучу топ алдын ала медиа адамдарына, таанымал инсандарга, актерлорго бардыгына тең чакыруу жөнөтүп, урматтуу Баланчаев Түкүнчө, сизди ушундай Бишкек эл аралык кино фестивалга чакырабыз. Сизди ушундай бир кызыл килем үстүндө өтүүнү сунуштайбыз. Келесизби же келбейсизби деген кат келген, бизге дагы келген туугандар. Анан биз кызыктуу болду, барабыз деп тактап. Анан барганда туугандар ал жерде өтө көп ошол кызыл килемден өтүүчү адамдар болгондуктан бардыгын бирден мындай көзөмөлдөөгө туура келген жок. Жанагы кызды мен дагы жанынан көргөм, бирок жанынан көп байкалган эмес, эч ким деле маани бербептир. Эми комментарийде өтө көп ушу маданият маалымат министрлигин сөккөндөр болуп атат, уюштуруучу топту атайын ошону тим эле ошол пиар үчүн ошону атайын ушинтип программага киргизип бастыргандай көрүп атышат да. Жок туугандар, ал калп андай эмес. Муну биз дагы байкабай калдык, уюштуруучу топ да байкабай калды. Тил кыздын киного эч кандай тиешеси жок. Ал актриса эмес, ал блогер. Мен ойлойм, кийинкиге өтө чоң сабак болду. Уюштуруучу топ мынакей укмуштуудай кинофестиваль өтө жогорку деңгээлде болду. Дүйнөлүк жылдыздар келди. Комиссар Катанин образын жараткан, жана ошо 13 район дегендеги роль жараткан француз актер келди. Өтө мыкты деңгээлде болду да. Анан баары сонун болуп келди эле. Ушул жеринен тигил кыз дейбизби, айым дейбизби, ошонун бир кандай максаты болгонун билбейм. Өзүнө көңүл буруу максаты болгон чыгар. Ооба, аныкы болуп кетти. Бирок кийинкиге бизге дагы чоң сабак болду да туугандар. Муну чоң саясатка айлантуунун кереги жок.